Президент Атамбаевдин 6 жылы. Медицина, сандар жана фактылар. 2011-2017. Эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, Кыргызстан саламаттык сактоо тармагына же болбосо оорукана андагы медициналык жабдыктарды жакшыртуу үчүн канча каражат бөлөрү боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк. Бүткүл дүйнөлүк атлас маалыматтык сайтына илинген статистика боюнча Кыргызстан саламаттык сактоо тармагына мамлекеттик бюджеттен 2011 жылы 6,2% каражат бөлүп берген болсо, 2017 жылы 7% акча сарптайт. Бул Кыргызстандагы ден соолукка карата 6 жыл аралыгындагы 0,8%га көп каражат бөлүнгөндүгүн билдирет. Бирок бул көрсөткүч дээрлик аз дегенди түшүндүрөт. СПИД оорусу боюнча эң коркунучтуу деп табылган Африка өлкөлөрүнөн кийин эле Борборайзия жана Россияда СПИД оорусу менен ооругандардын саны күн санап өсүп жатканын адистер коңгуроо кагып айтышууда. Бул жугуштуу ооруну алдын алуу максатында мамлекет тарабынан каражаттар деле бөлүнбөйт. Бирок эл аралык уюмдардан атайын медициналык жардамдар келип турат. Өлкө ошол жактан келген каражаттардын негизинде СПИД оорусу менен күрөшүп келүүдө. Дүйнөлүк ишенимдүү булактардын статистикасында Кыргызстандагы ВИЧ-СПИД менен ооругандардын саны 15 жаштан 49 жашка чейинки жарандар арасындагы көрсөткүчү 2011 жылы ВИЧ-СПИДке кабылгандардын саны 0,2% болсо, ушул эле көрсөткүч 2017 жылы 0,2%ды түзүп, эч кандай өзгөрүүлөр болгон эмес. Ушуга шайкеш эле Кыргызстанда туберкулез оорусуда кулачын жайганын эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы да айтып турат. Дүйнөлүк атлас маалымат сайтына илинген статистика боюнча Кыргызстанда бул оорунун 6 жыл аралыгындагы көрсөткүчү 100 000 адамга 2011 жылы 141 адам туура келсе, 2017 жылы 144 адам катталган. Энелердин өлүмү. Дүйнөлүк көрсөткүч боюнча энелердин төрөттөн кийинки өлүмү бир кыйла өскөн. Ал эми Кыргызстанда 2011 жылы 100 000 тирүү төрөлгөн балага 87 эне төрөттөн каза тапса, 2017 жылы 100 000 тирүү төрөлгөн балага 76 эне көз жумган. Эл аралык изилдөөлөрдө мунун себеби катары калктын көпчүлүгү жакыр жашагандыктан келип чыгат. Жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Бириккен Улуттар уюмунун изилдөөлөрүнө ылайык статистика боюнча Кыргызстанда 2011 жылы 1000 баланын ичинен 15 бала чарчап калган. Ал эми 2016 жылы 1000 баланын ичинен 12 бала каза тапкан. Бул көрсөткүч 5 жыл аралыгында 3 балага азайган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев башкарган 6 жылда мамлекеттик медицина тармагында бир аз жылыштар болгону менен көзгө көрүнөр алгылыктуу иштер жүргүзүлбөгөнүн эл аралык изилдөөлөр айтып турат. Бул медицина тармагындагы 6 жылдык көрсөткүчтөр болду.